Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Талас облусунда Манас Ордо комплексинде атайын музей уюштурулган. Ушул музейдин башчысы азыр бизге кыскача экскурсия кылып берет. Андан мен ойлойм, сиздерге баарыңыздарга кызыктуу болот деп. Анда өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, анан баштай берсек. Мен Жунушалиев Атантур Камилович, Ташарык айылынын тургуну болом. Ушу Манас эпосу музейинде 30 жылдан бери эмгек кылып иштеп келатам. Анан мен баарыңыздарга белгилүү 1995 жылдары Кыргызстанда режим өткөн Манастын 1000 жылдык маракеси болуп өттү. Андан бери дагы көп убакыттар өттү, 20 жылдан убакыт өттү. Ошо Манас эпосу музейин жалпы журтубузга тааныштыруу максатында ошондой эле келген элдерди жалаң эле Манас эпосу менен тааныштырбастан, ошо байыркы замандан келаткан биздин турмушту, биздин тиричиликти көрсөтүү максатында ушу Манас эпосу музейинин алдында атайын археология, этнография, кыргыз Орхон Нейсей Талас жазуулар деген чакан музей ачканбыз да. Бул музей негизинен 2013 жылы ушундай идея көтөрүлүп, ошону биринчи биз турган жер бир эле этаж болчу, бир кабат, экинчи кабатын көтөрүп туруп, анан кийин ошо бизде сакталып аткан, фондодо сакталып аткан баалуу экспонаттарды коюу максатында ушул музейди жараттык да. Эми бул музейдин негизги максаты, жаралышы ушу биздин байыркы бабалардын таш доорунан баштап орто кылымдарга чейинки кандай турмуш тиричиликти баштарынан өткөрдү, кандай жашады, алар эмне менен алектенди деген максатта ошо баардык чогулткан. Бизде музейде негизинен баягы фонду бөлүмүндө ошо болгон экспонаттардын баарын алып келип ушул жерге коебуз да. Ошону ушу жалпы журтубузга келген элдерге көрсөтүү максатында ачтык деп айтсак болот да. Эми музей негизинен бул жерде негизинен баягы өзгөчө басымды биз баягы Таластан чыккан байыркы орхондордун еңселеринин жазууларына дагы экинчи бөлүмдө коштук да. Ал эми бизге ушул убакка чейин келген маалыматтарга караганда бул илим, жазуу илими болсо негизинен 5-кылымдарда эле негизделип, ошо Талас биздин кыргыз эли Орхон дарыясынын жээгинде, Монголияда Алтай жергесинде жашаган биздин байыркы бабаларыбыздын калтырып кеткен таш бетиндеги издери, ошолордун эстеликтери баягы көрсөтүү максаты болду да. Ошондой эле байыркы замандын баягы бир эмеси бар экен, үзүмү бар экен, бүттүк турмуш тиричилиги, ирригациялык каналдары, ошондой эле таш бетинде калтырган отурган петроглифтери. Бул жөнөкөй жазылган нерсе эмес, бул да тарых анткени себеби ушу тарыхтын бетинде ал кезде жазуу болбосо дагы биздин ата бабаларыбыз таш бетине чегишип, өздөрүнүн баягы чакан турмушун көрсөтө алышканда, ошо киргенде эле кыргыз петроглифтер деген өзүнчө бөлүм менен башталат. Экинчи таш доорунан баштап, анан кийин коло доору, орто кылымдарды отуруп акырында ошо орто кылымдарда шаар маданияты деп. Анан экинчи бөлүм болсо кыргыздын улуттук этнографиясы. Биздин баалуулуктарды да ошо кошо коюп, анан бир чоң бөлүмдү ушу орхондордун еңселерин жазуусуна арнап ушундай экспозиция койгонбуз да. Анда сиздер ушу кирип баары маалыматтарды ушул жерден айта берсем кыскача кылып. Айтып отурса өтө убакыт көп кетет, анан мен кыскача маалымат. Бияка кириңиздер, жүрүңүздөр. Мурда көргөнүздөр барбы? Биринчи жолу көрүп атасыздарбы? Биринчи жолу көрүп атабыз. Анан урматтуу коноктор, мына сиздер ушу жана эле айттым, ушу биринчи адам ата жаралып, таш доорунда адамдар кандай, кайсы жерде Кыргызстандын кайсы бөлүгүндө жашаган, алар кандай кызмат кылган, кандай ошо турмуш жолун өткөрүшкөн деген максатта эң биринчи эле ушу экспозициянын башында байыркы таш доору деп аталат.
байыркы таш ногу турган картада жалпы эле Кыргызстан өрөөнүндөгү ала кызыл белгилери менен белинген ошо байыркы биздин ата бабалар жашаган турак жайлар. Эми аларды жакшы билесиздер, баягы алгачкы адамдар турмуш баягы жаратылышка ушунчалык көз карандуу болуп туруп, баягы жаңы турмуштун баштап келаткан адам ата болуп эсептелген да. Анан жалпы эле палеолит, мезолит доорлору, неолит доору, жаңы таш доору деп анан ошо картага жалпы белгилегенбиз. Анан бул жерде болсо мына карап көрсөңдөр, бул жерде ошо байыркы доордо палеолит доорундагы биздин ата бабаларыбыз колдонгон таш куралдары. Эми могу жерде нукура таш туруп атат. Бул өзү ошо мезгилдерде таш доорунда колуна кармап колдонгон буюм катарында койгонбуз. Анан эми отургандар болсо сирөө деп коет да, ошо таш куралдарды жасоочу таштар болуп эсептелет да. Анан ошо мезгилдерде таң калыштуу нерсе, биздин ошо мезгилде жашаган адамдар таштын структурасын жакшы билишкен экен. Жөнөкөй эле таш менен курал жасаган эмес, анткени өтө катуу, ошо бири-бирине урганда таш баягы сынып кетпесин максатта ошо катуу урдук таш деп коет. Ошону пайдаланышып кыргычтарды, гарпундарды жана найзалардын баштарын жыгачтарга байлап туруп анан аңчылык кылышып күнүмдүк турмуш тиричилигин өткөргөн деп айтышат да. Анан негизи эле талас өрөөнүндө таш доору кийинчерээк изилденет да, өтө кечирээк да. Анан кийинки мынакей азыр айтам, ошо ногу күмүштак бизде көбүнчө ошо эң алгачкы турак жай ушактан табылган экен. Байыркы таш доорундагы турак жай. Алардын жашоо эмеси бул негизинен үңкүрлөр, пещераларда жашаган, жаратылышка алар көз карандуу болгон, көзүнө көргөн жаныбарларды атып жешип, ошондой эле жана жемиштерди жеп окуат кылышкан да. Анан урурлук, билесиздер, урурлук ком сүйлөп, акырында общинный коомчулук отур акырында экинчи маданият бул коло доору болуп эсептелет да. Коло доорунда негизинен адамдар темирди иштетүү менен алектенишет, темирди иштетип баштаган. Ташка караганда баягы икемдүү келет дагы, баягы ар кандай куралды жасаганга өтө ошо байкашып акырында коло доорунда жалпы Кыргызстан боюнча андрон жана чус маданияты деп бир убактарда гүлдөп өскөн, өнүгүп келаткан өзүнчө эл болуп эсептелген да. Анан карап көрсөңүздөр, мен 2003-жылы бизде жана Кыргызстанда белгилүү Бакат Аманбай эжекебиз бар, Чынарбек Жолдош деген. Анан мен кошулуп ошо 2003-жылдары биздин огу Ипатров ат майдан жакта эме бар. 200-гө жакын объекттер сак усундарын көрсөңдөр жайгашкан. Муну 1956-жылдары Александр Натанович Бериштам изилдеген. Анан Кыргызстан чыккан белгилүү бир баягы атын айтып жүрөбүз, Усман Кожомбердиев деген археолог чыккан, ошолор изилдеген. Анан Манастын 1000 жылдык маракесинин астында Асан Кемелович Абетеков деген археолог казага да мен катыштым. Анан акыркы казуу болсо 2003-жылдары. Бул кызыктуу нерсе, бир эле көрүстөнүн ичинде эки доордун эмеси чыгып атат да. Биринчи доору коло доору болсо, экинчи сак усундары мезгили. Анан отурган буюм болсо ошо жанында чыгат да. Эми кызыктуу нерсе, ошо 56-жылы Бериштам келип качкандан кийин дагы сөөктөрдү кайра экинчи рет жергиликтүү калктар, элдер анткени мындай ойлошкон да, сактар мезгилинде өлгөн адамдардын жанына кошо буюмдарын, инвентарын кошо көмүшкөндө, эгер аял киши болсо жана сөөк шурулдарын кошо көмгөн, эркек адам болсо негизинде кылычтарын, колдонгон буюмдарын кошо жанына көмүп кошкон. Анан бул кең кол маданиятта өзгөчө бул почти дүйнө элдериндеги эң чоң окумуштуулар бул кең кол маданият эстеликтерин жакшы билишет. Анткени көп изилдөө болду. Анткени ушунчалык баалуу экспонаттар ошол жерден чыккан. Алардын бир бөлүгү азыр Санкт-Петербургда, Эрмитажда да туруп атат. Ошол жакта сакталып атат кең колдон алып барылган буюмдар. Анан ошо эки доорду казып отуруп, коло доор менен сак усундардын мезгили 1-5 кылымдарга таандык мезгилде алар казышып, алар биринде ушундай идея болуп калды, бул музеификация кылабыз депчи. Көрүстөндү ачып эле ошо тропинка салып, жол салып туруп, анан ошо эмени көрсөтөбүз деп, бетине айнек жаап туруп, ошо кандай нерсе чыкса, ошол жерден көрсөтөбүз деп жолдорду салып баарына эме кылышты, бирок бул идея ишке ашкан жок да. Баягы болбой калды. Бул 1000 жылдыктын астындагы идея болчу да. Анан ошондой кылып турган кийин казуулар менен 2003-жылы токтоду. Бирок азыр дагы казса болот. Анан кийинки мынакей доорду өзүңүздөр көрүп атасыздар.
жана мен айтып аткан сак узундары мезгили. Өтө кызыктуу нерсе, мынакей Александр Натаныч Берништамен Ысман Кожомбердиев бул кыргыздардан чыккан одан таланттуу бир убактарда ошо таанымал чоң археолог болуп, бул акебиз ошондой киши болгон Ысман Кожомбердиев. Кийинчерээк анын кызы Гүлнара Кожомбердиева улантып жолун адагы археолог болуп Кыргызстандын көп эстеликтерин казып изилдеген болуп эсептелет. Ушу эки киши ушу Кемкол маданият эстеликтерин казып, анын жерде жалпы турган эле ушу Кемколдон табылган экспонаттарды биз бияка койгонбуз да. Анан карап көрсөңдөр, тиялда адамдын башы турат, баш сөөгүчү. Бул эми сактар негизинен ошо мезгилдерде биз баягы 201-жылы деп баягы кыргыздардын жаралышы деп жүрүп атпайбы? Ошондо сактар Тигр Ахвада жана Орто Карибанта деген сактар жашап, алар өзгөчөлөнгөн өсүнчө салттарды кармашка билишкен да. Мисалы, бала төрөлүп, башы торолуп келаткан мезгилде эле кайышты бекемдеп жасап, шокшугай формада баштарына кысып туруп кийгизип коюшат да. Анан баланын башы мустигинде тоголок формада болбой, шуштуйган формада болуп туруп, анан шуштугай баш кийим кийишип, башка уруулардан өзгөчөлөнгөн сак деген уруулардын өзүнчө бир ушундай ырымдары болуп эсептелген да. Анан карасаңыздар, моундай формада баштар жаралган экен да, ушундай айтышат да. Ал сак деген сөз бул өзү жоокер, оюн орусча айтканда жоокер дегенди билгизген экен дагы. Могу турган картада мына биягы ипподром туруп атат, ана кызыл эмелер менен берилген негизинен ошо көрүстөндөр 200дөн ашык көрүстөндү өтө Санкт-Петербургтан келген, Москвадан келген окумуштуулар кызыгып, бир канча ирет казышып, ошондон табылгандарды Санкт-Петербургка жөнөтүшкөн, тарых музейине жөнөтүшкөн. Анан кийинки биз улантып отуруп, акырында могу буюмдардын баарын ошо көрүстөндөн чыгарып, тазалап, анан бул жерге жайгаштырып койгонбуз да. Анан кийинки доор болсо эми өтө убакыт көп берди айтып отурса. Анан 3-чү бөлүмдү биз эме кылдык, байыркы түрктөрдүн мезгили. Биз баягы улам доор алмашот түрктөрдүн мезгилине келгенде деле булардын көмү жолу деле ошондой болгон. Эми буларды карап көрсөңдөр, түрктөрдүн мезгилинде балбал таштар 6-8 жылдарда өтө көп нерсе бул балбал таштарды коюп башташат. Анан биз музейдин астында ачык асман музей ачпадыкпы, жанагы балбал таштар, таш буюмдардын өзүнчө музей ачканбыз. Ал ачык асман таш эстеликтери музейи болуп эсептелет да. Анан ошондо эми сокпу таш деп ар кандай айтып жүрүшөт. Анан негизинен 68 жылдарда ушул жерде жашап өткөн биздин ата бабаларыбыз ошо эскерүү максатында ошо өлгөн адамдын баягы аты элеси ташка чегилип, баягы тулку боюн берип, кашын көзүн жасап, колуна кылычын карматып, колуна илишин карматып туруп, анан ошо өлгөн жөөкөрлөрдүн урматына таш, балбал таштарды коюп келишкен да. Анан бул жерде болсо байыркы түрктөрдү карап көрсөңдөр, булар деле өлгөндөн кийин могун жанында аты туруп атат. Карасаңыздар, минип жүргөн аты дагы курмандыкка чалынып, ошо өлгөн жоокердин адамдын жанына кошо көмүлгөн да. Эми булар сактарды ошондой кылган, кийинки меда. Анан негизинен бул түрк мезгили болуп эсептелет. Анан кийинки эмногу жазуулар боюнча мен тияктан маалымат берем. Анан шаар маданияты. Биз азыр сиздерде Талас областы боюнча кыдырып келатасыңар. Билинбегени менен Талас жергеси ушунчалык тарыхка бай, ушундай тарыхты өтө көп камтыган. Бул жерде байыркы таш доору башталды, анан кийинки сак узундардын мезгили башталды, орто кылымдар, демек баардык кылымдардын эстеликтери өтө көп жайгашкан Талас жергесинде. Ошо мисалы Тала кыдырып чыкканда эле сактардын көрүстөндөрүн көрүүгө болот. Тоо кыдырсаңыздар, асканын бетине жайнаган петроглифтерди көрүүгө болот. Ошондой эле шаардын калдыктарын көрүүгө болот да. Мисалы Талас жергесинде 200дөн ашык эстелик катталган. Анын ичинде 60-ы окумуштуулар тарабынан изилденип публикацияга чыккан экен да. Эми отурган жерде байыркы шаарлардын, орто кылымдардын шаарларынын калдыктары, коргондор да булар, коргондор. Мана Манас аралдагы Ак дөбө шаар Чалдыбар деп айтып атабыз да, мынакей. Ак дөбө. Ак дөбө бизге жакыныраак эле бул жерде Ак дөбө шаар Чалдыбар эсептелет. Бул жөнүндө дагы негизинен көп маалыматтар аракет кылып атабыз. Биздин бир максат негизинен ушулга чейин аракет кылып келдик. Ак дөбө шаар Чалдыбарын коргоп калуу. Ошо коргоп, ошол жерде илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, ошонун эстеликтин жүзүн ачып,
жанына чакка музей салып туруп, ошо орто кылымдардагы байыркы шаарлардын маданиятын, турмуш тиричилигин көрсөтүү максатында ошо шаар чалдыбардын бир канча ирет кайрууларды жазып, телевидениеге чыгып, сөздөрүбүздү айттык. Бирок ошо бир гана өкүнүчтүү нерсе, Ак шаар чалдыбарды тегеретте азыркы мезгилде жаңы маркумдарды көмүү уланып токтобой жатат да. Шаардын өзүнүн багы борборуна жакындап калды. Биздин максат ошо жерди токтотуп туруп, элге түшүндүрүп, башка жактан жайларды берип туруп, анан ошо жерди токтотуп, анан биздин илимпоздорду алып келип, ошо жерди шаардын жанагы изилдеп, раскопка кылып туруп, анан кийин жанына чакка музей ачып туруп, талас өрөөндөгү бир убактарда орто кылымдарда гүлдөп өскөн шаар деп маданиятын чыгарсак деген аракет болуп атат. Анткени Ак шаар чалдыбар бизге жакын, болжол менен 6-7 километр аралыкта жайгашкан. Ошо бизге келген көп коноктор келишет, кызыккандар көп келишет, ошол жака алып барып, ошо шаар кандай өскөн, эми шаар ушунчалык баягы уникалдуу деп айтсам болот, кандай гана көрүстөн каспаган, жайнаган карапай иштер чыгат, буюмдар чыгат. Демек ошолордун баарын чогултуп эле кийинки муундарга, келечекке ошолорду ачып берсек, биз баягы кийин баягы өткөн жаш муундарга жолубуз ачык, ошолорго ушундай биздин агаларыбыз, эжекелерибиз ушундай маданиятты ачып көрсөттү деген. Анткени жылдан жылга биздин жаш муундарыбыз баягы тарыхтан алыстап. Анткени мен ушул жерде сабак өтөм, сабак өткөндө бир бул жөнөкөй буюмду көрсөтсөм билбеген жаш балдар да болуп атат да, ошолорду сөзсүз түрдө тааныштырып, ушундай маданиятты, тарыхты сактап калууга баарыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек да. Ушулга чейин аракет кылып атабыз. Мына бул шаар көрүңүздөр, уже жайлар коюлуп атат. Анан жанагындай кайруулардын негизинде биз токтотууга аракет кылып атабыз. Бирок бул келечекте ишке аша турган нерсе ушул жерде казып бир жакшы Кыргызстандагы, Таластагы, бул жалпы эле Талас эмес, Кыргыз элинде дагы бир чоң ачылыш катарында ошо маданиятты, тарыхты сактап калуу максатында иштерди аткарсак деген ойлорубуз болуп атат. Анан бул эми шаардын маданиятынан бүт эле казуу иштерине чыккан идиштер көрүп атасыздар. Ар бир нерсе, мисалы, өтө кызыктуу нерсе, мисалы, ар бир доордун өзүнчө берген боектор да бар да. Мисалы, жашыл түстөгү берилген боектор болсо, карахандар мезгилде болсо, ал эми көк түстөгү берген түстөр болсо, негизинен темүр үйлердин мезгилинде ушундай түстөрдү берип, биздин бабаларыбыз баягы өзүнүн турмуш тиричилигин өткөрүп жашап келишкен да. Анан экинчи бөлүм болсо, мынакей бизге баардыгына белгилүү эле кыргыздын этнографиясы, каада салты болуп эсептелет. Бул жерде баягы баарыбызга белгилүү, биздин кыргыз элибиз көчмөн калып болгондуктан, ошол мезгилде эле азыркы заманга баягы шайкеш келген, азыркы замандан биздин адамдар ошол нерсени алып аткан, көп нерсени жасап койгон экен. Мисалы, аңчылыкка, мергенчиликке, баягы жолдо жүрүп атканда, алыскы сапарга чыкканда сынбасын, ичиндеги суусундар бузулбасын деп кайыштан, желинден жасаган көнөктөр, көнөчөктөрдү да биз баягы көрсүн деп коюп атабыз. Анткени ошол мезгилде эле чебер усталар көп болгон, чебер биздин апалар көп болгон. Күмүштү да жасаганды билишкен, ошондой эле терини иштеткенде жакшы билишет да. Мисалы, карап көрсөңдөр, бул байыркы биздин ата энелерибиз колдонгон үй шаймандары, үй буюмдары, чыны каптар, чийден жасалган чыны каптар, желинден жасалган мынакей көнөктөр, чоңоктор, көнөчөктөр, булар көнөктөр деп, жагачтан жасалган идиш аяктар, ошондон отурган бөлүм негизинен баягы эле биздин кыргыздын улуттук боз үйү эр жагы менен эпчи жагын койдук. Түшүнүктүү, бул эр жагында болсо негизинен биздин акелерибизге тиешелүү буюмдар болсо, эпчи жагында биздин апаларыбызга, жеңелерибизге тиешелүү ашунака буюмдарды коюп атабыз да. Эми бул этнография. Анан эң жакшы бөлүм болсо, мына карап көрүңүздөр, бул негизинен 2016-жылы ачтык. Бул жерде кыргыздын мынакей сыймыктанып айтсак болот да. Негизи өтө эле мындай нерседе таластыктар негизинен ошо бул жерде Манас атабыздын ата жергесинен келип ошол жерди жердеп жайгашып калышат. Анан турган музей ачылганда бизге көптөгөн эксперттер, чоң окумуштар келгенде ушундай баа беришти. Негизинен мындай музей Монголияда. Анан кийин Россиянын Федерациясы Минусинский шаарында 3-чү музей ушул жерде ачылып жатат деген баа беришти. Демек, биз эмне менен сыймыктанабыз? Анткени Талас жергесинде жалпы Кыргызстан боюнча таш бетине жасалган орхондордун энесей таштары өтө көп табылып атат. Мына жерде 16 таш. Эми карап көрсөңүздөр, мына 4-чү таш деп коет. 4-чү ташты мен
баягы нукура таштап атайын бул жакка чыгарып туруп, анан кийин бул жерге коюп атам да. Бул оригиналыбы? Бул оригиналы. Анткени бул таштын азыр бир Эрмитажда сакталып атат. Анан 1898-жылдары Финляндия мамлекетинен келген Аксел Олай Гейкел деген окумушту келет дагы. Ошо киши келип бул таштын бирөөнү Финляндия мамлекетине алып кеткен деген неме болуп атат да. Бу жерде сүрөт туруп атат да. 1898-жылдары. Анан негизинен бул кошок иретинде ошо мезгилдеги биздин бабаларыбыздын турмушунун тиричилигин жазып атат да. Ана бу жерде переводдор кетип атпайбы, мынакей 4-үнчү таш. Мисалы, бул жазуу болсо кошок иретинде кетип атат. Аты чур деген неге баягы ошо өлгөн адамдын отуруп алып туруп, ошо кошок иретинде бул эми ушу дүйнөдөн өттү, аны эстеп туугандары ушу ташты мураска калдырып, анан 7-чи пункт менен хатыны тул калды деп атат да. Демек, аялы жесир калды, же болбосо жаңыз калды деген менен бүтүп атат да. Бул перевод. Анан ондай кылып туруп, атайын чыгарып, бул күмбөздүн жанына турду, анан музейге койдук. Акырында тематикага байланыштуу ушу атайын эл көрсүн деп нукура оригиналдап койсок болот, нукураны ушу жерге коюп неме кылдык. Анан мынакей карап көрсөңүздөр, могу байыркы биздин Орхон Энисей жазуулардын алфавиттери. Бу жерде болсо мынакей окулушу кыргызча Энисей Орхон деп жазылышы, окулуш деп туруп атат. Анан экинчи айтып кете турган нерсе, эң көп талаш жергесинде көбүнчө жанагы бизде эмеден чыгып атат. Могу жон арык, кырказык, беш таштын өзөнүнүн астында. Ал башка жакта көп чыккан жок. Башты ошо ортодо эле, анткени Алтайдан келген биздин байыркы бабалар ошо жерде жердеп, ошо жерде жашап, ошо Козчак, беш таш, жон арык, кырказык ошо аймакта. Ошо азыр аты өчүп калды. Ал бир кездерде 40-жылдары Айыртам ой деп аталган. Ал аты өчтү дагы, азыр андай ат жок, Айыртам ой деп коет да. Аны жакшы билет. Ошол жактан көбүрөөк табылат дагы. Анан булардын баары окулган, переводдор менен туруп атат. Ошону тапкан окумуштуулар, изилдөөчүлөр. Анан музейдин жаралышында негизинен бизде Кыргызстандагы эки окумуштууну айтып кетсем болот. Экөө менин чогуу камыс кушташым Кубат Табалди туруп атат. Анан Талы Абди түркөлөг. Ошо экөөнү чакырып, алардын немелери менен, жардам менен ошо музейди жаратканбыз. Анан бул жакта музей Монголияда бар, анткени Монголияда ошондой эле Россия Федерациясынын Минусинский шаарында дагы ошо жалаң гана жазуу эстеликтерине арналган музей болуп атат. 3-чү музей именно Талаш жергесинде, ошол жерде жаралып атат. Орхондордун, Энисейлердин музейлери. Башка Кыргызстанда жазууга арналган музей азырынча жарала элек. Анан ушуну ашып, ушу жалпы келген элдерге көрсөтүп, эме кылып атабыз. Анан акырында мынакей бир ырсаптарын жазып койгом. Туу жергечи өзүм жазып, бир ушу таштын бир максатын көрсөтөйүн деген максаттан алты табыр жазгам. Таш бетине чегишкен керез кошок муңдарын, таш бетине чегишкен өткөн турмуш жылдарын кастарлап сактап алалы байыркы жазуу сырларын деп эми өзүмдүн чыгармамды жазып туруп анан чыгып баратканда эми биздин максат эмне? Ушундай маданиятты, ушундай эң баалуу жазууларыбызды сактап калуу деген максатында ураан катарында, чакыр катарында жазып бул жерге илип койгонмун. Анан ушу урматтуу эжекелер, ушундай кылып бул жерде кызмат кылып иштеп атабыз. Биздин бир гана максат байыркы элибиздин тарыхын, маданиятын сактап, ушуну жаш муундарга жеткирип, анан бага келечекте унутуп бараткан тарыхыбызды сактап калыш деген чоң максат менен ошо элге чыгып, элден жанагы Мураскелди деген топту ачып, мен өзүм Мураскер деген топту ачтым. Анткени максаты Мураскерлердин саны 40-ка чыгып калды. Эми ошо кыскача айтып кетейин. Мураскер деп өзүм атын койдум. Мураскерлер мындай, ошо Талас областында жашаган карапайым адамдар. Мындай музей сүйүүчүлөр деп койсом болот. Алар музейди сатпай, эчтеке кылбай эле тапкан буюмдарын баарын алып келишип берет, музейге сактасын деп. Анан мен Бишкек шаарында ЮНЕСКОнун чоң конференциясына эмесине катышканда Эстониядан келген ошо Орто Азия боюнча координатору Эрген Атабул деген эчекебиздин ушундай иш кылып атам десем, бул өзү мировой эмгек кылыш керек экен. Как это ушундай өздөрү алып келип музейге беришип берет. Анткени күн санап жоголуп атпайбы? Булар эчтеке сатпайт дагы, тапкан буюмдардын баарын алып келип, ызык жармен, мен могу буюмду чоң атам эметкен ушул жерге коюп койгула деп коюшуп берет. Аны мен Мураскер деп каттап, алардын фамилиясын жазып, атайын эме ошол жерге уюштуруп конференция, аларга
ырдачылык барактарымды берип, аларга кичине сый көрсөтүп туруп, анан улам көбөйтүп отуруп, азыр 40-тан ашык менин мураскерим бар. Мураскер деген мындай экен, ошо өзүлөрү жашап жаткан жердеги бүт карап турушат. Каерден эчтелик чыкты, каерден буюм чыкты. Ой, аны эмне кыласың, эме кылып, анан көрүп музейге бар деп айтышып отуруп акырында. Биздин музей бир эле жылдын бир эле Михаил Федоровдур 118 экспонат алып келди. Эми бул музейдин тарыхында 118 экспонат алып келди деген бул өзү жомок болуп эсептелет. Ашып кетсе бир жылда 4төн, 5тен болуп калышы мүмкүн. Бир эле киши 118 экспонат. Ушунчалык уникалдык баалуу экспонаттарды бизге тапшырды. Жыл сайын эле бизде жана мураскерлер телефон чалып коюшат. Мына биринен мындай чыкты, тигиндей чыкты деп алып келишет өздөрүнүн машинасына салып. Анан биз аларды каттап, жашына калып музейге жайгаштырып коебуз да. Бул өтө жалпы эле таластын немеси эмес. Мен муну жалпы эле Кыргызстан музейлерине да ушундай кылып атам. Ушундай эмени колдонгула, элге чыккыла. Анткени мен телевидение чыкканда айтам, бул буюмду ар бир баягы атаңа калган мурас болсо дагы аны сактала турган жери музей. Ал эртелиги кечүү жоголуп кетет. Аны сакташ керек. Бир эле музей, кылымдар бою сактала турган музей, ошол жерге алып келип коюңуздар. Биз аны сактайбыз, карайбыз, тарыхын жазабыз деп. Ушинтип отуруп алардын санын көбөйтүп алдым. Буюрса жакшы иштер болуп атат да. Чоң рахмат сизге. Мен ойлойм, албетте бизде бул Манас Ордо комплексинде бир гана эпоско арналган музейибиз бар болчу. Анан бүгүнкү күндө ушундай музей жаралганына өтө биз кубанычтуубуз. Эмне дегенде Талас өрөөнү ушундай археологияга бай өрөөн деп айтсак болот. Анткени себеби стратегиялык жактан Талас бардык жакка жакын болгон да. Мисалы, ошол эле Ташкентке, Бухара, Самаркандка, Улуу Жибек жолунда өзүнүн стратегиялык ролу чоң болгон. Анан мага өтө таасир бергени албетте могу Таластагы табылган таштар, бул рун жазуулар менен сиз көрсөтүп кеткен могу дубалда да турат. Эми ушул таштар деген уникалдуулугу эмнеде? Бүгүнкү күнгө чейин окумуштуулардын арасында бир пикир жок да. Маселен, Таластын рундары биринчиби же болбосо Орхон Енисей жазуулары биринчиби. Анткени Таластын рундарынын өзгөчөлүктөрү Орхон Енисейден өзгөчөлүктөрү бар. Албетте бул жөнүндө дагы өзүнчө эмеде айтсак болот. Анан дагы бир могу кызык нерсе ушул ачык таштан табылган ушул жыгач. Ушул жыгачта бул дүйнө жүзүндө жыгачка рун жазылган жалгыз гана табылга. Бул табылга ушул ачык таштан табылган, бул Нылдыга жакын жерде болот да. Анан муну расшифровкасын Американын окумуштуусу берген да. Бул жердеги рундар Хазар мамлекетинин рундарына окшош болгон да. Ошондуктан Хазар менен Таластын байланышын да берет да. Эми сиздерге чоң рахмат. Бул музейде дагы кеңейе берсин, дагы экспонаттарга байый берсин. Анан сиздин иштериңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Биздин телекөрүүчүлөр ушуну көрүп дагы көп маалыматтарды алды деп эсептейбиз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.